Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Assalamu alaikum Kırgızstanlıklar. Bugün 2021 yıl 21 ya bugün 20 sentyabrda bugün ушул мени КСУга допроска чакырышкан. Анан бир туугандарыбыз менен ушул апа эже байкелерибиз менен бүгүн баралы деп чогулсак, кайра бүгүн ушу келбей эле кой, следовательдер жок. Кыскасы бүгүн келбей эле кой деп да. Анан бүгүн туугандарыбыз менен бир туугандарыбыз баарыбыз чогулуп элге, кыргызстандыктарга кайрылып коелу дедик. Жагдай кандай болуп калат, эмне болуп калат, кайрылып коелу дедик. Биз эмне үчүн ушул эл ынтымагы чогулуп атабыз, кичине четін чыгарып айтып кетели. Ушул элибизде, мамлекетибизде жакшылык болсун, теңчилик болсун, адилеттүүлүк болсун деп ушул жерде мына аталарыбыз, апаларыбыз, байкелерибиз баары чогулуп отурабыз. Биз ушундай ой менен чогулуп элибизге бир жакшы кызмат кылганга себепкер бололу дейбиз. Эгемендүүлүк быйыл биздин мамлекетибизде 30 жыл болуптур. 30 жылда биздин элибиз дагы, Кыргызстаныбыз дагы көп билинбегенден саясий жолдорду бастык. Жакшы иштер болду, жаман иштер болду. Бирок кыргыз элибиз аз бүгүнкү күнү тилекке карашта асыраак эл экенбиз. Анан биз бири-бирибиз менен талаш тартыша берсек болбойт экен. Ага тарых өзү далил. Биздин ата-бабабыз дагы ушундай туура эмес жол менен база берип, ушундай аягы кичине ушундай моменттер болуп отурат да. Биз баарыбыз ушу чакырып кетет элек. 30 жылда туурабы, туура эмеспи, болор иш болду. Мындан аркысын баарыбыз токтотуп, күчтүү Кыргызстан курганга аракет жасаш керекпиз. Анан артты кылчайып карай берсек, баарыбыздын жакшы жагыбыз бар, жаман жагыбыз бар. Анда бири-бирибиз менен ынтымакка келе албайбыз. Ошондуктан Кудайым буйрса мына могу жылдан баштап жаман-жуман баарын унутуп, келечегибизди оңдоп, башка бир туугандар менен, кошуна бир туугандар менен өзүбүздүн аброюбузду кайра ордунап келип, жакшы бир Кыргыздын атын чыгарып, кыргыз күчтүү мамлекетин курганга аракет жасайлы. Дагы бир жолу айтып коеюн, ушул бүгүн чакырышкан, бирок кайра кереги жок деп коюшту. Атым Аида, фамилиям Бейшенова. Өзүм Сокулук районунда жашайм. Почему я вот пришла в эл-ынтымак? Потому что это что-то новое, во-первых. Во-вторых, у них там какого-то призыва нет. В-третьих, здесь мы очень все собрались, такой вот, как сказать, простые все, с регионов. Я думаю, что вот правоохранительные органы и наша власть, она не должна как-то манипулировать и запугивать наших молодых ребят. Поэтому я тоже вот, когда в Екинчиле, Жогорку Кенеши были выборы, я тоже как там была агитатором, я не боялась тоже никого, я была агитатором, и поэтому я прошу власть и правоохранительные органы. Не надо манипулировать и, как сказать, наших молодых ребят запугивать. И прошу, чтобы мы, это у нас цивилизованная страна и демократия, каждый имеет право свое слово сказать. И вот я поэтому прошу, чтобы как-то это все на общих столах был разговор, как-то вместе это все обсуждали. И надо мышление людей менять надо уже. Мы вот к этому идем. Какие-то, чтобы у нас большие изменения были в Кыргызстане. Поэтому прошу, вот, чтобы нас никто не запугивал. И если вызывает, то на законном основании. Халк, эл журт, угармандар, мекендештер, мына бүгүн 2021 жылдын 20 сентябры, ошондой эле саат түшкү 3. Биз эл ынтымагы кайрылып жатабыз. Ошондой эле укук коргоо органдарына, бийликке, жалпы элге кайрылып жатабыз.
Мына биз эл ынтымагы лидерибизди тандайбыз деп жүргөнбүз. Лидерибизди табабыз деп жүргөнбүз. Бирок бизге лидерди таап берди. Ал Алмаз Мусакеев экен. Азамат Мусакеев экен. Мына биздин лидерибиз. Мына ошол лидерибизди өздөрү таап, өздөрү бирде чакырып, кайра барбайла койгула, кайра минтип койгула деп без уведомления, өзүнүн телефонуна да чалган эмес. Бирок саат 1-де чакырып, бүгүн кайра барбайла кой деп айтышыптыр. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө аргумент катары, факты катары, и ошондой эле хроника катары биз кайрылып жатабыз. Мына Азамат барам дегенде, барбайла кой деп МВД айткан үчүн биз баарыбыз күбөбүз. Ана ошондой эле Азамат айтып кетти бүгүн. Менин туугандарым келди деп. Азамат биздин баарыбызды, элди өзүнүн тууганы, өзүнүн эли катары көрөт. А бирок ушулардын арасында Азаматтын туугандары эмес, уялаш туугандары эмес, кудалары да жок. Азаматты колдогондор мына ушул жерге келип турабыз. Азаматты колдогон, жана ошондой эле баарыбызды колдогон, бул эл ынтымагын колдогон болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө кандай көйгөйлүү маселелер болсо, ошолордун баардын бийликке айтпай, эл ынтымагына келип айткандар болуп жатат. Бүгүнкү күндө кандай бугу болсо, бийликке айтпай, эл ынтымагына келип бугун чыгаргандар болуп атат. Бул жерде ыйлап кеткендер болуп атат. Ошондой эле отставка кетип, ачка калгандар да мына ушул жерге келип өзүнүн күйүтүн айтып, айткандан кийин, бугун айткандан кийин курсагы ток болгондой кетип баратат. Себеп дегенде ошондой көйгөйлүү маселелерди угуучу жери бар экен. Ал эл ынтымагы. Ошондуктан биз айтабыз, бизге эл керек, бизге мамлекет керек, бизге бийликтин кереги жок. Бизге элдин үнү керек, бизге элдин добушу керек. Анан кимдер ойлоп тапкан? Бүгүн саясат башталып атса, булар митингге чыгатты. Биз андай жол менен барбайбыз. Биз мыйзамдын таласында иштейбиз. Бүгүнкү күндө дагы, бүгүнкү хроникадагы бул мыйзамдын таласы. Себеп дегенде бирде кел, анан кайра кийинкиде эмне келген жоксуң дебесин деп бүгүнкү күндө хроника. Урматтуу элим, ден соолукта болгула. Жакшы бакубат турмушта болду. Сиздерге баарыбыз эл ынтымагы ушуну каалайбыз. Рахмат барыңыздар. Эл ынтымагы!